Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң улуттуу спорттук маареке миңдеген жыл мурун Зевс кудайына арналган диний салт болчу. Оюн зоок майрамы катары өткөрүлүп, Грециянын Олимпия жергесинде биздин заманга чейин 776-жылы башталган. Бул жыл грек календарынын негизи катары эсептелип, убакытты 4 жылдык араларга бөлгөн. Ал 4 жылдыктарды Олимпиада деп аташкан. Бул салт кийин Олимп оюндары аты менен дүйнөгө таанымал болду. 1-13 Олимп оюндарында бир гана дисциплина боюнча спортчулар жарышкан. Ал 600 тапан аралыкты чуркоо мелдеши болгон. Андан кийин гана кирген бокс, ат жана ат араба үстүндөгү жарышуу, панкратион жана башка спорттук мелдештер көптөгөн жаңы спортчуларды кызыктырды. Биздин заманга чейин 391-жылы Феодосий аттуу Римдин императору Олимп оюндарын токтотуп койгон. 1896-жылы салттуу оюндарды жандандырып, Грециянын Афина шаарында жаңы доордун Олимп оюндары болуп өттү. Бүгүнкү күндө эбегейсиз чоң кышкы жана жайкы Олимпиада оюндары дүйнө жүзүндөгү миңдеген эң мыкты спортчуларды чогултуп, миллиондогон күйөрмандарды кызыктырат. Бүгүнкү чыгарылыштын башында Москва шаарында болуп өткөн 12-чи Олимпиадалык оюндарында алтын медаль тагынган 2 кыргызстандык спортчу жөнүндө айтып беребиз. Алгач чоюн билек балбандардын арасында СССРдин, Европанын, дүйнөлүк чемпионаттардын көп жолку жеңүүчүсү болуп, спорт дүйнөсүндөгү эң жогорку бийиктикке жеткен кыргыздын туңгуч чыгаан спортчусу Каныбек Осмоналиев жөнүндө сөз кылабыз. Москва Олимпиадасынын оор атлетика боюнча мелдешинде жалпы көрсөткүч боюнча 245 кг салмакты 4 балбан көтөрүшкөн. Булардын арасынан өз салмагы боюнча эң жеңили биздин спортчу болуп чыгып, оор атлетика боюнча Каныбек Осмоналиев Олимпиада чемпиону болгон. Ошондой эле Москва Олимпиадасы ок атуу спортунун өкүлү Александр Милентьевдин да багын ачты. Ал олимпиадалык баш байге үчүн 33 мерген менен атаандашып, тапанчадан таамай атууда дүйнөлүк рекордту 581 упай менен жаңыртып, Олимпиаданын чемпиону болуп калды. Олимп оттору теледолбоорунун 2-чи чыгарылышынын башкы каарманы Дарья Маслова. Ал мыкты спортчу болуу үчүн өзүнүн 5 кеңеши менен бөлүшөт. Мен кесипкөйлүгүм жеңил атлетика болуп саналат. Жеңил атлетика бул менин кесибим, менин жашоом. Башка кандайдыр бир чөйрөдө сыяктуу эле спортчу спортко көп убакыт бөлүш керек. Жашоо бою окуп үйрөнүү, эмгектенүү керек. Мисалы мен күнүгө 2-3 жолу машыгам. Ар биринде эң азы 20-дан 50 километрге чейин чуркайм. Күнүгө жаңы нерсе үйрөнөм. Машыктыруучум да мени келечекте бирөөгө устат болгонду үйрөтөт. Менин оюмча, бул спортчунун эң негизги сапаттарынын бири. Спортчу мелдештердин алдында өзүнүн эмоцияларын тутуп, коркуу, ыза болуу, толкундануу сезимдерин ичинде сактоо керек.
ошондой эле бул сапат оор кыйын жагдайларда бат чечимге келүүгө жардам берет деп ойлойм. Азыркы убакта 2020-жылы Токио шаарында болуп өтө турган Олимпиадалык оюндарга биздин мамлекеттен 4 спортчу жолдомо утуп алды. Алгачкы болуп суучул Денис Петрашов Олимпиадалык оюндарга катышууга мүмкүнчүлүккө ээ болду. Июль айында Корея мамлекетинде болуп өткөн дүйнө чемпионатында кыргызстандык спортчу брас стилинде 100 жана 200 метрлик дистанцияларда сүзүү боюнча олимпиадалык нормативдерди аткарып, Олимпиадага жолдомо утуп алды. Жакында эле Денис Петрашов Индияда болуп өткөн Азия чемпионатына катышып, брас стилинде 50 жана 100 метр дистанцияларында 2 күмүш медалдын ээси болсо, 200 метрлик дистанцияда Азия чемпиону болуп аталды. 8 сентябрда жөгүлүк Юлия Андреева Астанада болуп өткөн эл аралык марафонду утуп алып, Токиого жолдомонун ээси болду. Бул анын жашоосундагы 4-чү Олимпиадага жолдомо болуп эсептелет. Буга чейин Пекин, Лондон жана Рио-де-Жанейродогу Олимпиада оюндарына катышкан. Жакында Нур-Султан шаарында болуп өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык 2 спортчу Олимпиадага жолдомо алышты. Биринчиси грек-рим стилиндеги күрөш балбаны Атабек Азизбеков. Ал дүйнөлүк чемпионаттын медалын тагынбаса да, 87 килограммга чейинки салмактагы эң күчтүү 6 спортчунун бири болгондуктан ага Олимпиадага жолдомо ыйгарылды. Чемпионат мира тууралуу айтсак, бүгүн биздин 87 килограммда Атабек Азизбеков коло медал үчүн күрөшүп жеңилип калды. Бирок жолдомо Олимпиадага жолдомо утуп алды. Чемпионат мира өзү аябай чоң деңгээлде өтүп жатат, күчтүү болуп жатат. Эми дагы чоң жеңиштер күтөбүз. Тилекке каршы болбой калды. Мен ойлогом, өзүмдүн даярдыгым жакшы экен. Меникине караганда деңгээлди 2 эсе жакшы экен бул чемпионатта. Буга мен эч качан утулам деп ойлогон эмесмин. Эми баары Алланын каалоосу менен иншаллах Кудай буйрса на Олимпийских играх такой ошибки не допущу. Эң сыймыктана турчу Олимпиадага жолдомону гана эмес, негизги утушту Кыргызстанга Айсулуу Тыныбекова алып келди. Ал 62 килограммга чейин аялдар арасында дүйнөнүн чемпиону болуп аталды. Айсулуу Кыргызстандын тарыхында болуп көрбөгөн жыйынтыкка жетти. Күрөш боюнча гана эмес, спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дүйнөлүк чемпионаттардагы алгачкы алтын медаль. Ошондой эле 3 сентябрда Азиянын Олимпиада кеңеши Азия оюндарынын аялдар арасында күрөш боюнча чемпионунун допинг тести оң жыйынтык бергени үчүн аны алтын медалдан ажыратты. Ошентип Айсулуу Тыныбекова 2018 жылы Индонезияда болуп өткөн Азия оюндарынын чемпиону болуп таанылды. Эскерте кетсек, былтыркы жылы биздин спортчу күрөш боюнча Азия оюндарынын финалында монголиялык айымга утулуп калып, күмүш медалдын ээси болуп калган. Эми уйгандардын ичинен чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Бизди колдоп, сүйлөп келгендерибизге биз ушул алтынды 10 жылда күткөнбүз. Айсулуу менен бирге 10 жыл калыкпас эмгек менен ушул алтынга жетебиз деп еңселгенде мына жеттик. Биз үчүн аябаганда кубанычтуу. Бул кыргыз элинин ошол граждандарынын налогунан келген каражатка турган ушул алтын. Биз
аягында Кыргыз элине, Кыргыз мамлекетине, Кыргыз граждандарына чоң алкыш айтабыз. Şimdi men mekenime, menin görmanlarıma, жалпы кыргызстандыктарга арнайм. Aysu Kırabakova. Şimdi altın jübile Alem şampiyonu Aysu Kırabakova, Kırgızistan. Любить свой вид спорта. Какой спортсмен? спортчу өзү тандаган спорттун түрүн сүйүш керек. Его надо, конечно, любить, Өзүңө түрткү берип, чоң максаттарды коюп, мотивировать жана ал максаттарга умтулуш керек. спортом и ставить перед собой какие-то цели, выполнять их. Ну, также дисциплина. Дисциплина спортко аябай маанилүү. Машыгууларга ар дайым калтырбай катышуу, машыктыруучулардын айтканын аткаруу, туура тамактануу жана албетте уйку тартиби. Мындай тартипсиз жакшы жыйынтыкта болбойт. Туура дисциплина дайыма чоң жыйынтыкка алып келет. Канча жашыңыздан баштап жеңил атлетика менен машыга баштадыңыз? Ну, с 9 класса. Мен 9 класста баштаганым эсимде. Бишкекте окууга тапшыргандан баштап бул спорт менен жан дилим кирип, олуттуураак машыга баштадым. Чуркап баратып, бак тарактарга жашынбай калдым. Биринчи курстан бери санасак, 9 жыл болуптур. Уже это где-то сколько? Уже 9 лет я занимаюсь. Биринчи медалиңиз кайсы? Первая медаль. Биринчи медалимди мен бул жакка алып келген эмесмин. Ал үйдө. Биринчи медалимди ушу Караколдон утуп алгам. Силер машыгып чуркап жүргөн стадиондо мелдеш болгон. Ошол мелдешке катышып утуп алгам. Сизде спорттон кетүү жөнүндө ойлор болду беле? Конечно, это но у каждого Ооба, профессионального албетте, спортсмена есть ар бир опыт, кесипкөй когда спортчуда уже мындай ой пайда болот. Бул аябай кыйын кырдаалда, эч чыдай албай калганда болот. это терпеть, это постоянное терпение. Спортчуга дайым чыдамкайлык керек. Менде да болгон. Конечно, Аны было, жашыра албайм. да. Даже я не скрываю. Но когда мне дают Бирок мага 2-3 күн эс алууга убакыт бергенде, мен баары бир күнүгө 6 километрден чуркайм. Я все равно бегаю по 6 километров. Анан кайра машыгууларды баштаганда ички күч пайда болот. Талыкпай иштеп машыга баштайм. Я начинаю опять пахать. Спорттон башка кызыккан нерсе деле жок. Бир жумалык эс алууга чыкканда аз болсо да чуркайм. Если у меня где-то отдых, Күйөө менен балык оолоого барам. Ошол эле. то у меня либо обычно я еду на рыбалку с мужем и все. Сизде утулуштар көппү? Поражений у меня нету. слава богу. Кудайга шүгүр, утулушум жок. Бир жерден утулдум деп айта албайм. Я всегда выкладываюсь по полной на соревнования. Дайыма мелдештерде бүт күчүмдү жумшайм. Айырмасы жок. Күмүш болобу, коло медаль болобу, канчанчы гана орун болбосун. Я показала Ал тургай Олимпиада оюндарында 19-орунга ээ болсом да, Азиядагы эң жакшы жыйынтык көрсөтө алдым. Ошондуктан бул мен үчүн утулуш эмес. Бул аябай татыктуу жыйынтык деп ойлойм. мой пот не зря проливался через такие тренировки.
Менин оюмча машыгууларда кылган менин эмгегим, төккөн терим жөн эле эмес го дейм. Ушу 4 жыл ичинде дайыма мелдештерди утуп, жогорку деңгээлдеги жыйынтыктарды көрсөттүм. Ошондуктан эч жерден утулдум деп айта албайм. Кубангандан көп жолу ыйлагам, утулгандан эмес. Азия оюндары боюнча кененирээк айтып бересизби? Ну, азиатские игры, как я уже говорила, то, что я очень... Азия оюндарында 10 километрлик дистанцияга чуркоо мелдешинин алдында аябай ой санаа болгом. Машыгууларда мен жакшы даярдык көргөм. Психологиялык абалым, ички сезимдерим мага чуркоодо тоскоол болбойбу деп ойлонгом. Эмгегим текке кеткен жок. Алтын медальды уттум. 5 километрлик дистанцияда эч ойлонбой өзүмдү таштап салдым. Бул эң жаман нерсе. Биринчи дистанцияны уткандан кийинки дистанция болсо болду, болбосо жок деп кайдыгер мамиле жасап калат экенсиң. Мындай эч качан кылбагыла. 5 километрди чуркап баратканда өзүмдүн физикалык абалым жакшыдай эле сезилди. Биз 3 жөөгүлүк алдыга чуркап кеттик. Артыңда ким келе жатканын артка чоң экран аркылуу көрсө болот. Карасам, мен биринчи үчөөнүн бирөөсү экенмин. Финишке экинчи болуп жетип, күмүш медалын утуп алдым. Чындыгында алтынды ута албайт болчумун. Анткени 10 километрден кийин чарчап калган болчумун. 5 километр чуркагандын баары мурунку күнү мендей 10 километр дистанцияга катышкан эмес. Мүмкүн 10 километрди чуркабай, 5ти чуркасам, алтын медаль алып калмакмын. Бирок менин оюмча жакшы эле жыйынтык болду. Мен аябай ыраазымын. Өзүңдүн күчүңө жараша максатты коюу керек. Жана ошол максатка умтулууда акча менен же сыйлыктар аркылуу өзүңдү шыктандыруу керек. Ошондой эле спортчунун жанында дайыма жакын адамы болуш керек. Күйөөсү же ата-энеси, мүмкүн машыктыруучусу. Умтулуусу өчүп жоголбошу, чарчоо сезими пайда болбошу үчүн ошол жакын адамдар колдоп туруусу зарыл. Кыргызстандын эли, күйөрмандарым мага аябай чоң түрткү болуп берет. Алар мага дем берет. Азия оюндарынан кийин аябай көп эл тосуп алды мени. Бул аябай мага түрткү болду. Келечекте Кыргызстандын желеги бийик көтөрүлүп, гимни дүйнө жүзүндө дайыма жаңыруусуна умтулам. Чтобы звучал наш гимн во всем мире.